ушул мына маселе көп жылдан бери бизди деле ойлонтуруп, анан мындан бир 10 жыл 10 жыл илгери бир Оштогу чоң жыйында айттым эле. Ошо албетте биз светтик мамлекетте дүйнөлүк, анан баягы конституциябыз бар, ислам дин өзүнүн жолу менен, светтик билим берүү өзүнүн жолу менен деген аны биз сыйлашыбыз керек. Ошол эле учурда инсан тарбиялоо жагыда, инсандык калыптандырууда кайсы бир жагдайда ар кимиси өз алдынчалыгын сактоо менен биргеликте тарбия багытында кызматташуу жагыны бир жыйында айттым эле. Келиңиздер, мындай сунушту мына мечиттерде, медреселерде таксырлар дааватта айтып, ислам диниге арулукка чакыруу менен биргеликте 1 саат, канча саат маселен айтылса, ошонун акырында эч болсо 4-5 минут балдарыңар физика, математиканы жакшы окусун, илим, техникага балдарыңардын билимини күчтөндүргүлө деп сиздер айтсаңыздар деп. Анан мен өзүм мектептин мугалими катары, биз өзүбүз мектепте ошол эле физика, химия, тарых, адабият, башка сабактарыбызды өтүү процессиде тарбиялык максатын ишке ашыруу катары ыймандуулук жөнүндө биз кошуп айтып кетсек, ошондо мындай өтө жакшы айкалыш болобу деп ойлоймун да. Өзү баягы бөлүштүр да бийлей бер деген байыркы Римдин принциптериге жакындап калбайлы, биз жөндөн жөн эле эки жакты бөлүштүрүп жүрбөйлү, бая айткандай конституцияны сактайлы, ошол эле убакта кайсы бир инсан тарбиясына кызматташалы деп. Анан көп жылдан бери топтоп жүргөн ойлорумду ушу тарбия баалуулугу деген китебимде жазып чыктым. Азыр ушул маселе жанагы айткан тарбиядагы ушу эки көз карашты инсан калыптандырууда айкалыштырып, чеги менен мындай айкалыштыруу жөнүндө колдон келишинче жаздык. Мына бул жерде тарбия жөнүндө өтө сөз көп экен, бирок тарбиянын баалуулугу жөнүндө сөз жок, аз экен да. Дээрлик табыш кыйын болду тарбиянын баалуулугу жөнүндө. Анан менин бул китебимдин максаты тарбиянын өзүн эле айтпастан, тарбиянын инсан үчүн, үй бүлө үчүн, мамлекет үчүн, коом үчүн, адамзат үчүн, аалам үчүн маанисини ачып берүү деген чоң концептуалдык схемасы бар. Мына бул жерде ошого арналды. Мына бул жерде турат. Мына тарбиянын жаңы мен айткан жөнөкөй инсандан баштап аалам, адамзаттын тагдырын чечүүчү нерсе бул тарбия экендиги жөнүндө ушу өзү концептунда схемасы 1 бет, мунун расшифровкасы, чечмелениши 100 бет да. Ошону бердим. Анан таң калышуусу, бул китептин 1-чи бетиде пайгамбарыбыздын сөзүнү эпиграф кылып алдым да. Мына мен жакшы адеп ахлактарды толуктоо үчүн жөнөтүлгөнмүн деген сөзүн. Ошол эле убакта баягы сөзүмө амал болсун деп туруп, астыга Конфуцийдин дагы сөзүнү бердим. Конфуцийдин мына эң кымбат оюну бул мына мамлекет башчылары, эл башчыларга кайрылып 3 ооз эле сөз айткан экен: элиңди тарбияла деп. Биз тарбия десек көбүнчө балдарды тарбиялаш керек, жаштарды тарбиялаш керек дейбиз. Жок, Конфуций айтыптыр: элиңди тарбияла. Анан мен мындай чоң китеп Конфуцийдин ушу 3 ооз сөзүн анан 2 аяк кылып көркөм иштеп чыгып, бул жерге аны да бердим. Элиң кийинчерээк мен айтып берермин муну. Анан үчүнчүсү бая мен диалог культуры деген бар, маданияттардын диалогу дегенде. Ошондой эле дүйнө караштардын дагы диалогу болсун деп пайгамбарыбыздан баштап Конфуций, анан бул жагга келип туруп Белинскийдин сөзүнү бердим: тарбия улуу иш, аны менен адамзат тактыры чечилет деген. Мына ушул өңүттөн алып караганда, анан бул жерде тереңдеп түшүп келгенде тарбиялоо адамдын 18 касиетини берип чыктым. Ошонун ичинде жанагы сиз берген суроодогу дүйнөлүк илимдеги тарбиялоо адам кандай, ислам, иман көз карашыдан тарбиялоо адам кандай, экөөнү айкалыштырганда 18 параметри келип чыгат экен. Анан биз көбүнчө бул адам тарбиясы жакшы, бул адам тарбияланды, булар дегенде ошол 18дин көбүнчө бир 7-8, 9 эле болсо эсептейт экенбиз. Ол бая терең тамырга жетпей калган учурлар болот экен. Көрүнүп турган менен
Бул дагы ушу Бишкектеги азыр IT Асылбек тармагы боюнча эл аралык балдарды даярдоо үчүн сорту да. Биз ушул күрүштү жеп чоңойдук. Жаштыгыбызданчы. Ата-энебиз Кадамжайда болот. Анан биз ошол жакта жүрүп баран. Бизден алысыраак Сок дарыясы бар, ошонун жээгинде өскөн күрүч. Бул Фергана өрөөнүндө өндүгүндө 10 миллионго жакын калк жашайт да. Өзбектер арасында ошолор баары автотурактын күрүчүн алып жешет. Себеби бул күрүчтүн даамы, баягы сиңимдүүлүгү, ден соолукка пайдалуу жактары аябагандай көп да. Бир күндө 5 жол жесең дагы көңүң калбайт да. Ошондуктан бул өзбектер аябай баалайт дагы ушул күрүчтү жешет. Анан азыр биз ушул Бишкек шаарында дагы Кыргызстанда жашап аткан замандаштарыбызды, туугандарыбызды ушул күрүчкө жегенге көндүрөлү деп атабыз да. Анткени мына лазер деген күрүч бул Ташкенттен келген, бул жөн эле бир крахмалга окшош эле күрүч да булчу. Анан ден соолукка деле анчалык деле эмеси жок. Мындай жеңил болгон мененчи. Бул күрүчтү үй бүлөңүз менен жеп, эртең менен калып калса ысытып жесең дагы кадимкидей свежийдей болуп жей бересиз да. Мындай артык маанызы сонун. Биздин гана чайханада ушул эң кымбат күрүчтү алып келип, сортун алып келип, ушул жерде жасаттык. Элдерге көнүп калды бул жерге келип. Ташкенттин эң байбачалары жеген күрүч ушул. Ушул Өзбекстандагы чайханалары только ушул автотурактын күрүчүн колдонушат да. Заказ кылабыз десек, астында комментарийде номерлер бар да. Билим болмойча, адеп ахлак болмойча, адептүүлүк болмойча мамлекетте эч кандай өнүгүү болбойт да. Ушу биздин билим берүүдөгү ууму менен ортомун, күчүмүн биригип ушундай бир столдо сүйлөшүп, Кыргызстандын эртеңки билим берүү тармагы кайсы багытта атат, кандай өзгөртүүлөрдү кыла алабыз деп ушундай кеңешип, ошол боюнча талкуу уюштуруп, улуулардын сөзүн угуп, агайлар улуу баш менен кичилердин мындай бир ойлору болсо, ойлорун угуп отурган бул жакшы бир нишан да. Ошол бул мындай адамдардын мындай бир столдо чогулушу негизи кылымда бир боло турчу нерсе болуш керек деп айтам да. Жакшы ушундай тууганбай ошол аксакалдар менен таанышып турабыз. Дайыма айтам, негизи жаштар кайсы тармак болсун, жаштар ушу бийликке деле жаштар келсе ойлойт, жаштар митсе дей берет, бирок жаш максимализм менен эме менен көп нерсе деле өзгөрбөйт, убактылуу эле болот да. Анан баягы улуу муунун кетирген кемчиликтерин улуу муундагылар ушул кемчиликти биз кетирдик элек деп мойнуна алып, жаштарга туура кеңеш берсе ошондо бир нерселер өзгөрөт деген оюм бар да. Ошон үчүн дайым улуулардын эми кыргызда жакшы бир сөз бар, карын кебин капка сал дейт да. Ошо улуу муунун сөздөрүн угуп, алардын тажрыйбасынан алып, анан жаштар ошол багытта кетсе, бул жакшы бир жөнөлгө деп ойлойм. Сиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Камалда биздин окуучулар, ошонун бирөөсү Нурболот. Жана 15 орындык санды 15 орындыкка көбөйтүп, тетрадь ручкасы жок, черновик жок, компьютер жок. Эми бул ментальный арифметика деген деле өзү мына Асылбек ал боюнча адис жакшы билет. Ментальный арифметика деген тест саноо туура да, бирок ошончо цифранын баш жишине кармап, анан бири-бирине кошуп көбөйтүш, ага дагы аябай чоң бир память, эс тутум, күчтүү эс тутумду талап кылат да. Анан ошондой Индияда бир жолу аракет болгон экен, ошо 15 орындыкка көбөйткөн. Ошону биздин бала көбөйтүп, удивительныйден Кыргызстандын эме. Ошо эмеге Россияга жана Мосфильмге барып тартылып бүткөндөн балдардын эмеси кылгандай, анан орустар келип аябай таң калат ошо жердечи. Как это было? Это невозможно. Анан кийин эме тамашалап айтып койгон ошону. Орустар ошол жерде жандуу көргөн, орустар кийин эфирден көргөн казактар, өзбектер, тажиктер деле бул кыргыздар жөн эле эмес экен, булардын келечеги укмуш экен деп анча мынча коркуп сестенип турушат деп. Ошо эми бул мен жана Манас төрүлгөй тарбиялаш керек. Ошол эле балдар жөнөкөй эле гос мектептерде окуган эле балдарды алып келип, образовательный центрде окуттук. Ошондой Асылбек экөөбүз көп 10 жылдан ашык тааныш болуп жүрөбүз, дос болуп жүрөбүз. Билет да, мындай жөнөкөй эле балдарды алып келип, ошондой балдар жасап чыккан. Демек, ар бир кыргыз баланын ар жагында бир жөндөм бар да. Ошону таап чыгып, ошону атып чыгыш ушул мугалимдердин милдети да. Чыгармачылык менен иштеп, ошого туура мотивация, ошого туура бир стимул берип, анан ар бир индивидуальный ар бир баланын жөндөмүн ачса, баардык эле балада өзгөчө кыргыздай укмуш бир
эме бар да, мындай идентификация бар, бир ооп бир нерсени берүү менен мындай ошол казып түбүнө чейин кирип кетет турган эмебиз бар да, кыялыбыз бар. Ошол кайсы тармак кандай эме болбосун, даже тил үйрөнгөндө деле англисчаны үйрөнүп алса деле англичан жерден укмуш сүйлөп кетет го биздикилерчи. Же орусча сүйлөсө деле орусчаны деле китеп жазып ишет, дүйнөдө таанымал болуп кеткен орусча жазып жүрүп, чынын айтмак. Аша? Har kimirden süygönün, akılına tüygönün, aşık bir bolup jet albaydan karasat günde жүрgönün. Men dagı ırda bereyim, aşıklıktan beri sabah, dağ saldım uz yürek, öyle kart güzel güzel aktamak. Gülde bir yaştın çekin, küsödüm suyu çarbanım, amanat canga bilektekin, aşılık günün karmadım. Almış o güldü berişkeni, güzeldi izlep barganım, kulaktan görüp çak düştü men bulbuldaya basaldım. Gördüm dalay vurunu, geçtim dayran bulunu, izlep bir geldim güzel kızla, ışıklar sizdey suluğunu. Tanıvaysın sen beni, tanıp yıkılat el seni, tanışalı şu yerden de tartip bir güzel gel beni. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarvaktan, taş kirpiye kömülükte, karasan kumar tarkatkan, ökürü kömürt koyup da köp yıldızın sanatkan. Canada göktü görmök, men yer algan bolsam kanatcan. Kalkalından kalından, kaygalap ötkön dalından, bezenen gembetinden da, beş dalda bir gün çaçından. Çaçın koydum kamışı, gözüm üstü surasam da, yenge tüyeldin kalısın. Suragan sebebi, süybeli kişi geledi, sıpayının cayında, bilmeli kişi geledi. Ziyada bolsa kulak salsın, zarımdın gülün dal. Gerek bolsa güzel kızsın, gülü turgan gülün dal. Kayda barsan canımda, bunağın bulup vereyim. Karanlıdan yol bassan, çırağın bulup vereyim. Günüge gelip su algan men bulağın bolup vereyim. Yaşılbastan açık ay, emine bolsa oyunda, yüreğinen bilingen de, tutkunun men torunda. Kıynasan da özün bil, sıylasan da özün bil. Tağdırım senin kolunda. Адамгерчиликтин, IT технологиянын, чыгармачылыктын симбиозу дейби, гармониясы дейби, ошонун бир ширелишкен биримдигиге салым кошо турган инсандар отурасыздар да. Келиңиздер ушул жакшы байланышты мана Абдилhamid баштап берген шу дасторкон четиндеги университет дейбиз муну. Дасторкон четиндеги университетти масштабирование кылалы, уланталы. Анан мүмкүн болсо жогорку окуу жайлар, колледждер аркылуу балдарга түздөн түз сиздердин көзүңүздөрдү, мээриңиздерди көрүштүн жолуну дагы бир ойлонуп көрөлү деген сөз. Ошого мына балабызга сөздү берели. Жайып жүрөсүз, Кудай сизге көп жакшылыктарды берип, элибиздин ичибиздеги жакшы инсандарды, анын ичинде мынандай айтыны алып чыгып, кыргызды дүйнөгө тааныткан балдарыбызды tanıtkan insanları da alıp çıkıp esen aman iştep jüre verin ilayim Kudayım dep durup bol koydum. Bu endi Zakadirin'in potusu olup kaldı. Bunu sıylap durup Nurgazı menen her çay içkende talkullasalar her okuganыңарда barыңарга şu tilek dua kete öğret. Lekin okuğa koysalar çatak teskesi geçti. Жетекчилигибизге өтө жакшы бир жетекчилерге колдонмо болсун, жардам болсун дегенде интервью алып туруп, өтө кеңири суроолор менен китептин мазмунун ачып берди, шаанисин ачып берди. Андан кийин бүткөндөн кийин мен кетип атсам, агай, жети дубанга түрө кыдырып, кайта элдин чакыруусу боюнча Нарын, Ысык көл, Таласта жүрөсүз, Жалал Абадта жүрөсүз, Ошто жүрөсүз, Чүйдө жүрөсүз. Сиздин ошол агартуучулук, иман, билим таргибатчысы болуп жүргөнүңүздү şu колдоп туруп мен аз гана ыраазылыгымды берейин деп туруп бир конверт берип койду. Мен бир аз чай ичинде берген окшойт деп
бардым да ачып көрсөм жакшы эле бир $1000 акчасыны бир сизге жардам болсун деп салып коюптур да. Анан мен ыраазы болдум да, анан айтып атам, Кудай кааласа бул берген жардамыңызды мен китеп чыгаруума, китеп теримимде студенттерим кыйналгандарга жардам берүүгө, жакшылык иштерге, муктаждарга жумшайга деп туруп, балам деп туруп ыраазы болуп келдим. Илайым şu жакшылык башкаларга дагы үлгү болсун. Бая башыда мен bir сөз айттым эле, Кудай дөвлат берсе, саулат берсе, иммат берсин деген. Иммат деген бул берешендик, колу ачыктык. Мүмкүн Миланга караганда 100 эсе бакуат каражаты бар адам бардыр. Бирок мындай илим, билим жолунда жүргөн адамдарды илим, билимди колдошко аны колдору тийбей, жумшак айткандачы. Милан ушул ишиңиз үлгү болсун. Кудай колдосун. Силер бар болуңар, рахмат сага. Айткан жери бар да, ошол жерде мага ошол жер жакты. Мындай кээ бир адамдардын баягы көзү тирүү кезинде биз ошону сыйлап, ошол нерсени көрбөй калат экенбиз депчи. Ошо баягы көзү бар кескен баягы Миландын атасы дагы аябай мындай жакшы киши болуп, канча жазуучуларга эмелерге жардам берип жүрүп, мындай эмеси келген экен, мына вот кайтыш болуп калды. Бирок мындай мен ойлойм да, вот адамдардын бар кезинде ошо биз улуу кишилерди сыйлап алганыбыз, ошолорду биз урматтап, ошолорго жардам берип, ошолордон колдон келишинче мындай билимин алып, өзүбүз ошону өнүктүрүп, анан өзүбүз да кийин чоңойбуз, картаябыз дегенде ошо мындай бир нерсени бергенге, агайдын дипломатиясын, агайдын мына кантип адамды мактаганын да көп нерсени үйрөндүк, чын айтсакчы. Бул жагынан ошо баягы үлгү болуп, Миланда айтып атканым, адамдын көзү тирүү кезинде мындай сыйлаганды, урматтаганды, ошо жакшы нерсени көргөндү үйрөнүш керек экен. Анткени баягы жок нерсени биз көрбөйт экенбиз. Адам бир жамандык кылса сразу көрөт экенбиз. Жакшылык кылган же жамандык кылбай аткан адамды бир эч көрбөйт экенбиз. Только жамандык кылган адамды, жакшы жүргөн адамды байкабай калат экенбиз да. Ошон үчүн баарыңыздарга рахмат. Жок, андай уккан эмеспиз. Китеп жөнүндө бар экен, мугалим жөнүндө бар экен, анан башка адистер жөнүндө бар экен, а китепканачыга жок экен. Анан орусча бир-эки ырды жиберишти, орустардын ырлары экен. Анан ойлонуп калдым, эмне кылсы, кантип анан Өскөлдөн бирөөдөн эме келди. Өздөрүнүн окуучулары жазганбы, китепканачыга арнапчы. Кой деп конкурс объявлять эттим. Конкурс объявлять эттим Кыргызстан боюнча. Эчтеке приз жок. Бирок конкурсту мощно объявлять эттим да. Биринчи местага аябай чоң смартфон, телефон, анан ар кандай эме депчи. Реклама кылдым да. Ладно. Бир ай бердим. Бир айда ойлонуп, табыш керек деп койдум. Анан спонсорлорго айрылдым, банктарга айрылдым, анан Миланга чалып калдым. Миланда жардам берчи дедим. Ошо бир подаркага жардам берди, анан Манас китеби, чоң томдоо китептер көп берди да. Ошолордун ар бир победительдерге аягында приз катары бердик. Анан биринчи местаны Тагаева деген фамилия, Тагаева Фаризат. Жок, Жалал-Абадта китепканачы болуп иштейт. Ошо эжеке утуп чыкты. Биринчи местаны жюридер кылып, ал жерде да кандай кылдым? Айтышмыкмын да. Анан калыстык 6 адам болду да. Анан кандай кылсак туура болот деп мен айттым. Мен баарына 5 коем. Мен эле билем да, кайсы ыры ким жазды. Калгандарына баарына номерация коюп, распечатка кылып берип койдум да калыстарга. Алар бал коюп отуруп билбейт ким депчи, кайсы ыры кимдики депчи. Аягында баарын кошуп, Excel'дан чыгардым да биринчи место. Ошондо Тагаева деген эжеси утуп чыкты. Анан кийин ырлар пайда болуп калды. 70-ке жакын китепканачылардан алган ыр бар болчу. Эмне кылсам деп кичинекей китеп кылып чыгарып койсом, ал унутулуп калат. Анан кийин ырчыларга жаза баштадым. Анан бир Нурчолпон деген ырчы кызыбыз чыгып, ошо аранжировка кылып жардам берип ырдап берди. Анан кийин музыка коюлду, китепканачынын гимни пайда болуп калды да. Анан что-то кайра скучно деп. Кайра спонсорлорду издеп клип жасап, анан ошо клипти чыгардык да. 2 жыл, 3 жыл болуш керек. Миланда салымы да чоң, ал жерде айтып коюш керек.
айтылған, ақ марал айда бұйылған, ай көлің өскен мұсылман, алдырбас қолдың намысын, андайлар қайдан табылсын, алымбек өткен мұсылман, намазда башы езіліп, нан кескендей кесіліп, мүзікпей кеткен мұсылман, ой жетігендей жанышқан, жеті ойшыл данышман, жетаге өткен мұсылман, ертелі кеш толғанып, ертеңін ойнанып, ұлыя қалы құл кеткен мұсылман, қасиет құтылы болып, қадыр алла жыл болып, ұлыя құйрычық өткен мұсылман, ой ұлының емес ұмыттың, енесі деп аталған, ечен батыр, ечен ер, ентігіп сөзден тақалған, Турманжан өткен мұсылман, ел сүйген түркін чечендер, ешен қалпай ечендер, егесіне ибадат қылғандар өткен мұсылман, ата баба жолынан, алыстап кетіп тобынан, аношы біз болмай мұсылман. Айнекпен көзін тұнғанда, аққа мойын сұнғанда, қарғара жаным қалқылдап өтімді тұрғанда, керемет түгелмені айтуға жардан бір алла, аяқтардан оқуға, артартынан тоқуға, алуаттарман бір алла, ағини қалың çoğuldu, ақырғы намаз оқылды, жалпы жамаат çoğuldu, жаназа намаз оқылды, көтерілді денебіз, көрге барып қойылды, көді үйде жатқанда, көтерілген қайран жан, көдіңгі қайрақ айтқанда, мүнкарына кіріп періште, құдайың кім деп айтқанда, жардамыңды бере көр, жаратқан Аллахыма сен айтқан аламында барзақтың азабына күшті ал жақтың сұрағынан өтпесе сұруға чатар бақтың мұғып чағын жыландар мұруға чатар бақтың гүл қысқандан адамдың көкірек сөгін айшап қарына чыдауғай қауырғасы қайшап чоң мұрменен ұлышу чоң найзаменен сайшап тозоқтың отын алдына тоғыз қат қылып жайшап жыға тұрған уақыттан жығылбай өтсін сұрақтан қанды жақты ичесің ал каусар деген бұлақтан жатқан бір жерің кең болып жаннаттық жайға тең болып ары бір қылған намазың адамзат ақыретпен болды. Айлахай илlallah мұсылман болсой бір алла, мұсылмандан капырға бұзылбаймыз біз алла, бақыт құшын қачырып ұшырбаймыз бір алла, ұлы сапар күштардың ұлы мақшар майданға ұтырылаймыз біз алла, шарият жолды қармаштан шайтан менен шайқаштан ұтырбаймыз біз алла, мақшарындан азаптан манисіз толған ғазаптан сақтай көргін жаратқан қисы бір түргін қылықтан қияматта бұлықтан ақтай көргін жаратқан қияғыл көпірі сироттон пенде қылғын шүреткөн пейілім менен ишеніп тілек қылам жүректен пайғамбарым Мұхаммед салават айтам өзіңе сана алаш болғын көзіме жаһаннам отын көргөзбе жаннатты көрер көзіме жаратқаным күнөн кеч жақшылық жазғын сөзіме аптаптуу күндүн тауында бұлытта қылғын жаратқан бүткүл қылған күнөмү ана ошо ұмыттаңа қылғын жаратқан өсіп бұралған күнде гүліне суғарған күгіп торғой бұлдары сайраған күнде чынардан санатын күнде ұғалған саңғұмардан чалған жаннаттық жандан қыла көр жалғаныңда пендеңдің жаратқан жалынғана күніне ұға көр жалғаныңда пендеңдің жаратқан жалынғана күніне ұға көр. Жайып жүрөсүз, Кудай сизге көп жакшылыктарды берип, элибиздин ичибиздеги жакшы инсандарды, анын ичинде мынандай айтыны алып чыгып, кыргызды дүйнөгө тааныткан балдарыбызды tanıtkan insanları da alıp çıkıp esen aman işlep жүрөберин ilahim Kudayım деп туруп кол койдум. Бул энди Закадирдин подписі болуп калды. Буну сыйлап туруп Нургазы менен ар чай ичкенде талкууласаңар, ар окуганыңарда барыңарга шу тилек дуа кете берет. Лекин окубай койсоңор чатак тескерисиге иштеп жүрөт.